Урматтуу бир туугандар, мынагы сабактарыбыздын биринде биз азыркы жашап аткан тирүү аалымдарыбыздын ичинен өзүнүн мындай бир Кудайга болгон ишеничи, Кудайга болгон якыйни, ошондой эле динге болгон кызматы менен өзгөчөлөнгөн бир ушундай бир касиети деп айтсак туура болот. Ушундай бир адамыбыз бар. Бул Эстебес убагында мен дагы Эстебесте окуткам, Токтоголдук саякаттардан 3 теректен. Анан мушуну мен сабактардын биринде Эстебес эфенди деп айтсам, ошону түшүнбөгөн ошол 3 теректик менен саяк жанагы чоңко таекелерим, анан анча мынча бир молдокелер Эстебес сени чубак ажы апенди деп айтты, сени шылдың деп атат деп угуп калдым, урматтуу бир тууганым. Чындыгында мына түрк элинде, түркү элдеринин бардыгында эфенди бул урматтуу хазирет дегендей. Мисалы үчүн Фетхулле Гүленди кожо эфенди деп бардыгы. Анан бир китеп окубаса же өмүрүндө үйүнөн көчөгө чыгып көрбөсө, түшүнүгү тар болуп, жаңактай болуп катып калган кээ бир мындай бир маданияты жана адабияты, өзүнүн дүйнө таанымы тар, чакчадай болуп катып калган адамдар эфенди деген сөз түшүнбөй турган болсо, эмне кылышыбыз керек, урматтуу бир тууганым? Же өздөрү кылбайт. Эстебести биз бардыгыбыз билебиз. Жашоосунун 24 саатынын 1 саатын бир дүйнөгө бөлгөн адам эмес. Качан көрсөң түрмөлөрдө, мусор таштаган жерлерде, ооруканаларда, маршруткада жүргөн бардык жерде ошол даават кылып, өмүрүн дааватка багыштаган ушундай берекелүү инсандардын бири. Бул 3 күндүк дааваттын өзүнөн 100 жолу чыккан айткан эле болсок, ошол урматтуу бир тууган жетиштүү болот. Анан дагы бир нерсе бар. Бул Кудайдын сүйүктүү пенделеринин бири Эстебес. Кудайдын олиясы деген сөз, Кудайдын ошол сүйүктүү пенделерин жакшы көргөн адамдарынын бири. Кудай таалам бул адамды жаман көрсө, анда бул ошол Кудайдын ишин кылганга буга насип кылбайт эле. Демек Кудай таалам жакшы көрөт. Кудай таалам өзү кабыл кылган адамдардын бири. Анан ушундай Кудайдын кызматында болгон адамдарга душмандык кылып, ошолорду шурдундаган адамдардын ыйманында нукус, футур бар деп айтсак туура болот. Анткени башка бир хадисте кимдеги менин досумду ыза кыла турган болсо, ал мени ыза кыл дейт, урматтуу бир тууган. Жеке биздин этикадыбызда Эстебес Кудайдын сүйүктүү пендеси, аны капа кыла тургандар Кудайдын өзүн капа кылып койгондон корксун деп айткан болот элем. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык жазган болсун. Бирибизди бирибиз капа кылгандан, көңүл ооруткандан Кудай таалам өзү сактаган болсун. Кудайым шерменде кылбасын.